Урматтуу Алмазбек Акымжанович, бизде Кадамжай районунда Орозбеков айыл аймагы бар да, ошол жерде Учкун деген айыл бар. Учкун айылында Ак Тилек 2 балдар бакчасы бар. Бул бала бакча 1964 жылы курулуп, 2011 жылы жер титирегенде бүт бөлмөлөрү жараксыз болуп калган. Азыркы учурда Сыдыков орто мектебинин эски имаратында ошо балдарыбыз билим алып атат да. Анан ошол жердин жашоочулары кайрылды эле. Ошол айылга тез аранын ичинде бала бакча куруу берүү өтө зарыл болуп турат да. Экинчи маселе, бизде Кадамжай районунда Тамаша Көкталы альтернативдик жол бар. Узундугу 17 километр. 3 километри токтоп турат. Калган километр бүткөн жок дегенде ушул Минтранска тапшырма берсек, Кадамжай 46 деп ишканасыга тапшырма берсе, 3 километр жолду грунтовый кылып бүтүрүп берсе. Ушул эми Тамаша, Чандеки деген айылдар бар. Булар тоолуу аймакка жайгашкандагы Кызылкая шаарына айланып Кадамжай шаары менен өтүшөт да. Ошол жерде бир топ жол кыскарат эле. Элибизге жакшы шарт түзүлөт эле. Ушул эки маселе боюнча урматтуу Нурланбек Асанбекович протоколдук тапшырма берип койсоңуз.